Өзүнүн үлүш жерин алма багына айлантууну самаган өзгөндүк багбан Кубанычбек Асылбеков 3 жыл мурун 4 гектар жерге алманын 3 түрүн тиккен. Бирок үлүш жерине суу жетпеген аймакта болгондуктан тамчылатып сууга ыкмасын колдонуп көрүүнү чечкен. Кийин алда жардам бербей Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан насыя алып суу маселеси чечилген. Биз ойлонбой эле отургузуп алыппыз. Эме менен суу ташып көктөтүп берем депчи. Эми бочка менен суу ташып туруп көктөттүм муну. Бак сәл чоңойгондон кийин кыйынчылык болуп калат экен. Анан 2019-жылы кредит берип калды. 1 миллион 100 миң кредит алып анан ошол жерден суу чыгардым. Мына ылдыйдан суу чыгарып, отдельный трансформатор коюп, глубинный насос коюп суу чыгарып, былтыртан бери жыргап эле калдык. Кийин дагы 5 гектар жерге алманын түрүн тегин уланткан багбан эмки жылдан баштап алмалар мөмө бере баштарын кошумчалайт. Багбан жергиликтүү бийлик уюштурган семинар тренингтерге катышып, бул тармакты өздөштүргөнүн айтат. Алма көчөттөрүнүн арасындагы жерлер да бош калган эмес. Бактын ортолоруна багбандын жубайы мөмө жемиштин бир нече түрүн эккен. Алда тамчылатып сугарылат. Мына коон менин жанында жогору жакта дарбыз, картошка, помидор, капуста, баклажан, ушу мөмө жемиштин ашкабак баардык түрүнөн эгип алганбыз. Өзүбүз Кудай кааласа эч качан химикат колдонбостон өзүбүз жейбиз, андан арткан элдин дасторконуна тартуулайлы деп ниет кылып турабыз. Кубанычбек Асылбековдун алмалары кийинки жылдан баштап түшүмүн бере баштайт. Эми аны сактоого логистикалык борбор керектелет. Бул маселени чечүү аракети жүрүп жатканын облус башчысы Узарбек Жылкыбаев багбан менен болгон жолугушууда билдирди. Биз баягы эл менен жолугушуу болуп атканда бизге сунуштаган 20 сотка жери бар экен. Ошонун өзүлөрүнө, мисалы бул жерде 11 гектар багынын түшүмүн сактоочу жай курам деп, логистикалык борбор дейм, кичинекей өзүнө мындай айтканда мөмө жемиш сактоочу жай курам деп. Ошол 20 сотка жердин трансформация маселеси чечилбейт да. Биз өкмөткө жөргөнбүз, анан жанагы жогорку кеңеште да көтөрүлүп атат, өкмөт да айтып атат. Ушундай маселелерди биз жергиликтүү бийликке берсек деп, ошол тезирээк чечилсе экен деп суранып кетебиз. Биз аны айтып атабыз. Анткени ошо райондун деңгээлинде эле чечилип калса, ал маселе бүгүнкү күндө чечилип, анан бул кишилер өзүнүн жанагы сактоочу жайын куруп алмак. Бул таш кесүүчү цехти иштетип жаткан жеке ишкерде логистикалык борбор куруу аракетин көрүүдө. 2019-жылы ишке кирген таш кесүү жайына 2 миллион АКШ доллары жумшалып, ишкердин өздүк каражатынан 1 миллион 600 миң доллар жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 380 миң АКШ доллары сарпталган. Цехтин ишмердүүлүгү менен өкмөттүн Оштогу өкүлү таанышты. Өкмөттүн Оштогу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жеке ишкердин демилгелерин колдоп, төмөндөтүлгөн насыяларды максаттуу пайдаланып, өндүрүштү ийгиликтүү алга сүрөп, ишеним пайда кылган ишкерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн баса белгиледи. Ал эми ишкер өзүнүн 2 долбоору аркылуу кошумча жумуш ордулары түзүлөрүн айтат. Жумушчу бардыгы биригип 60 адам иштейт. Экисмен мен бөлүнүп иштешет. Жумушчулардын саны дагы bundan 2 эсеге көбөйөт. Логистика центрде аерге 35 адамдын орундук иштеп атабыз азыр. Кудай кааласа буюрса күздөн аракет кылып кылабыз. Облуста ирригация тармагында да иштер жүрүүдө. Алсак Кочкор Ата Куршап каналы аркылуу 350 гектар жерге суу жеткирилмек. Бирок канал таштанды, кум ташка толуп суу жеткирүү көйгөйү жаралган. Азыркы тапта Дүйнөлүк банктан бөлүнгөн каражатка каналдын 3,5 чакырымы тазаланууда. Мурда бул проекти бол элек мезгилинде ушул жерден бурганыбызда суу 6 саат 7 саатта келчү ушул жерге. Азыркы мезгилде 50 мүнөттө келет суубуз. Суу без потеря. Дыйкандарга каалаган жерине сууну жеткирип берип атабыз. Өкмөттүн Оштогу өкүлү мындан сырткары Өзгөндөгү Төрөт үйүнүн жана көп балалуу жалгыз бой энелерге салынып жаткан үйлөрдүн курулушу менен да таанышты. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.